Assalamu алейкум достор, каналыма қош келдиңиз. Каналдан алыстабай, мен менен чогуу бирге болуңуз. Биз сиз менен биргеликте ушундай сонун самсаны даярдайбыз. Биринчи жумушубуз электен өткөн ундун үстүнө туз алган сууну коюп, камыр жууруп алабыз. Достор, каналда жаңы болсоңуз, сөзсүз түрдө катталууну унутпаңыз. Ал үчүн подписаться кнопкасын басып, жанындагы коңгуроочону кагып коюуну унутпаңыз. Мынакей биздин камырыбыз даяр болду. Ушундай камырды жууруп даярдап алабыз. Андан кийин даяр камырыбызды бөлүктөргө бөлүп зоола жасап алабыз самса үчүн. Ушинтип зоола жасалгандан кийин өсүмдүк майын үстүнөн куюп койдум. Сливочный масланы отто эритип алып, ар бир зооланы ушинтип үстүнөн жайып алып туруп, сливочный масладан куюп коебуз. Даяр баарын жасап бүткөндөн кийин 5 минутка коюп койдум. Андан кийин жайып баштадык. Аябай жумшак, кол кармаганда эле жайыла бере турган, өзүм жайыламын деген камыр болуп калыптыр. Эми муну колдун жардамы менен ушинтип жайып алдым. Даяр жайылган камырыбызды беттештирип, фаршыбызды салабыз. Фаршыбызга эт, пияз, татымалдарды коштум. Эми ушинтип самсабызды түйүп алдык. Эми муну духовкага салып бышырып алабыз. Биздин самсабыз даяр. Мынакей ушундай болуп бышып чыкты. Аябай сонун, тандырдыкынан кем эмес, жыты дагы буркурап. Колдо кармаса ыдыраган, оозго салганда ээрип кеткен самсабыз даяр. Эгер кимге кызык болсо, жасап көрсөңүз болот. Видео жаккан болсо мен абдан кубанычтамын. Мынакей тамагыңыздар таттуу болсун. Ичи дагы аябай сонун болуптур. Азыр сиздерге бирөөсүн көрсөтөм. Мынакей. Эгер видео жаккан болсо, жакындарыңыз менен бөлүшүп, колдоо көрсөтүп кеткенди унутпаңыз. Каналыма катталып, комментарий калтырыңыз. Кийинки видеолордон жолукканча аман туруңуз.